Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаменти Түркиянын бийлигин С-400 ракеталарын сатып алуунун кесепеттери болоорун эскертти. Ага Түркиядан жооп кечкен жок. Түркия Республикасынын президенти Режеп Тайып Эрдоган Орусиядан С-400 системаларын сөзсүз түрдө сатып аларын, бул жааттагы сүйлөшүүлөр бүткөнүн, системаны сатып алуу боюнча оюнан кайтпай турганын билдирди. С-400гө байланыштуу АКШнын күкүтүүлөрүнө тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу дагы жооп кайтарды. Ал президент Эрдоган бул маселе боюнча Дональд Трамп менен гана сүйлөшөөрүн, АКШнын башка мекемелеринен келген билдирүүлөрүнө Түркиянын назар аударбай турганын айтты. Чавушоглу Түркиянын эгемендүү өлкө экенин эскертип, биз эмнеге муктаж болсок, аны каалаган жерден сатып алабыз. Эч ким буга кийлигише албайт деп билдирди. Маалымдай кетсек, Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаментинин өкүлү Роберт Паладино 5 мартта биз Түркияга так жана дааны эскерттик. Эгер Анкара С-400 ракеталарын сатып алса, бул Вашингтондун F-35 учактарын сатуу тууралуу маселени кайра карап чыгышына алып келет деп билдирген. Америка Кошмо Штаттары менен Түндүк Корея ортосундагы жумшарган мамиле кайра чыңалышы мүмкүн. Анткени Түндүк Кореянын курал сынап, ракета учурган жайын оңдой баштаганы кабарланды. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Ак үйдөн жасаган билдирүүсүндө азырынча билдирүү жасоого эрте. Эгер бул маалымат туура болсо, Ким Чен Ынга болгон ишеничим ташкабат деди. Маалымдай кетсек, 28 февралда Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын Вьетнамдагы жолугушуусу эч кандай макулдашуусуз жана күтүлгөндөн эрте аяктаган. Дональд Трамп алар санкцияларды толук түрдө жоюуну суранышты. Биз аны кабыл алган жокпуз деп билдирген. Ал эми Түндүк Корея санкциялардын баардыгын эмес, бир бөлүгүн жоюуну суранганын жарыялаган. Андан көп өтпөй Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Түндүк Корея менен болгон сүйлөшүүлөр улантылаарын маалымдаган. Венесуэлада кризис уланып жатат. Келе жаткан ишембиде эки тараптын тең колдоочулары митингге чыгууга даярданууда. Венесуэланын президенти Николас Мадуро экс-президент Хуго Чавезди эскерүү аземинде сүйлөгөн сөзүндө өкмөттү кулатууга белсенген оппозицияны сындады. Ишемби күнү элди көчөгө чыгууга чакырып, акылынын айныган азчылык бар, аларды жеңебиз деди. Митинг Америка Кошмо Штаттарына кыр көрсөтүү жана 8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата өткөнү жатат. Ал арада өзүн өлкөнүн отурумдук президенти деп жарыялап алган Хуан Гуайдону колдогондор дагы ошол эле 8 март күнү көчөгө чыкканы жатат. Хуан Гуайдо болсо мамлекеттик кызматкерлерди ачкачылык жарыялоого чакырды. Вашингтон болсо Каракаска кысым көрсөтүүдө Ак үйдөн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон Мадурого колдоо көрсөткөн чет өлкөлүк каржы булактарга санкция киргизерин билдирди. Бириккен Улуттар уюмунун маалыматына ылайык, дүйнөдө ар бир 10 аялдын 4-ү ар кандай зомбулукка кабылат. Уюм атайын иликтөөнүн негизинде аялдардын 35% сексуалдык зомбулукка жана уруп-согууга туш болоорун аныктаган. Бирок зомбулукка кабылган аялдардын көбү аны билдирбегендиктен, бул көрсөткүч мындан дагы жогору болушу мүмкүн. Балакатка жете элек кыздарды турмушка берүү үй бүлөлүк зомбулуктун көп катталышына алып келүүдө. Улуттар уюмунун маалыматы боюнча 650 миллион секелек кыз 18 жаштан мурда турмушка берүүгө мажбурланган. Аялдарга карата зордук зомбулук Индия, Пакистан, Бангладеш, Түштүк Чыгыш Азия, Африка жана Жакынкы Чыгышта куруш турат. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун башчысынын айтымында, аялдарга зомбулук глобалдык маселеге айланып бара жатат. Түркияда жашаган кыргызстандык жаш талант Бексултан Алимбеков «Ырдайым жаштыкта» деген жаңырына клип тартты. Анкара шаарында жаңы клиптин бет ачары өттү. Орду калаадагы Ала Тоо кафесинде өткөн иш-чарага Анкара шаарында жашап иштеп окуп жаткан кыргызстандыктар катышты. Жаңы клибин элге сунуштаган Бексултан ага демөөрчү болгондорго ыраазычылык билдирүү менен бирге төмөнкүлөргө токтолду. 2018 жылы ноябрдын 1 ноябрдан 7 ноябрга чейин ушул съемканы тартып баштадык. 7 күн 7 түндөп иштедик десек жаңылышпай. Мага чейинки сценарийлерди жазуу, картиналарын түзүп чыгуу, ырларды иштөө боюнча жалпы жондон бизге 9 айдын жүзү керек болду. Ырдайым жаштыкта ырынын обону Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Жамиля Муратовага, сөзү жаш акын Турсунай Калмурат кызына таандык. Бексултан жаңырларды чыгарып элге тартуулоо менен бирге кыргыз элинин маданиятын түркиялыктарга таанытуу жаатында мыкты иштерди алып барып келет. Ал Анталиядагы кыргыз эли коомунун төрайымынын маданият иштери боюнча орун басары болуп иштейт.